Ысык-Көл областынын Тоң районуна караштуу Бөкөнбаев айылындагы Жолоочу Алтымышбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин башталгыч классынын мугалими Усубакунова Зарина Тойчубековна. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайыбыз кандай? Күн нурундай баарыбыз жылмайып отурабыз. Эң сонун карагылачы балдар, биз эмнени көрүп турабыз? Туура Кыргызстандын картасын. Азыр силер менен биргеликте мекен таануу сабагын өтөбүз. Сабактын темасы: мекеним Кыргызстан. Сабагыбыздын максаты ата мекенди сүйүүгө жана ата журту менен сыймыктанууга тарбиялоо, улут аралык достук, биримдик, тынчтык мекенибиздин өнүгүшүнүн негизги шарты экендигин кенже окуучулардын аң сезимине жеткирүү. Сабакта негизги иш-аракеттер: мекенибиздин жаратылышы, мамлекетибиздин символдору, элибиздин улут аралык маданияты, үрп-адаты тууралуу окуучулар менен ой бөлүшөбүз. Сабагыбыздын негизги идеясы: мекенди сүйүү, билим жана тарбия, ынтымак, достук, окуудагы ийгилик, чын ден соолук, Кыргызстандын гүлдөп өнүгүшүнө кошкон салым экендигин окуучуларга түшүндүрүү. Мамлекеттин символдору: герб, туу, гимн. Символ — башкы, белги. Мамлекеттик символика көз карандысыздык жана эгемендүүлүктүн белгиси. Балдар, эмнени көрүп турабыз? Туура, тууну көрүп турабыз. Туудагы кызыл түс акыйкаттыкты, нарк дөөлөттү жана каармандыкты билдирет. Күн бейкуттукту жана байлыкты билгизет. Ал эми түндүк ата конуштун, укум-тукум уулонун белгиси. Герб. Гербтеги сүрөттөр токчулук, тынчтык, бийиктик, ак пейил, эл жерди коргоо, мол байлык экенин билгизет. Ал эми азыр бардыгыбыз төмөнкү видеого көңүлүбүздү буруп, кененирээк маалымат алабыз. Ар түрдүү өлкөлөр бар. Ар бир өлкөнүн өзүнө тиешелүү өзгөчө белгилери болот. Алар мамлекеттик символикасында чагылдырылган. Булар туу, герб жана гимн. Мамлекеттик символика конституция же атайын мыйзам менен бекитилет. Ар бир коом өзүнүн өзгөчөлөнгөн белгилери менен сыймыктанып, аны аздектеши, коргошу жана сыйлашы керек. Биздин мекенибиз Кыргызстан. Биздин мамлекеттин дагы мамлекеттик символдор
жылдары бар. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу Жогорку Кеңештин 1992 жылдын 3-мартындагы токтому менен бекитилген. Эгемен Кыргызстандын алгачкы туусу 1992 жылы 5-мартта өкмөт үйүнүн имаратынын үстүнө көтөрүлгөн. Маанилүү мамлекеттик символдун авторлору Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыковдор. Биздин мамлекеттик туу кызыл түстөгү кездемемен жасалган. Ортосунда күн алтын түстөгү тегиз тийген 40 нуру менен чагылдырылган. Күндүн алкагында кызыл түс менен кыргыз боз үйүнүн түндүгү тартылган. Туунун кызыл өңү эрдиктин жана кайраттуулуктун символу. Туунун кызыл түсү Айкөл Манастын туусунун өңүндөй. Алтын түстөгү нурлуу күн бейкуттук менен байлыктын белгиси. Түндүк ата конуштун символу. Кеңири мааниде тынчтыктын символу. Тегерек алкакка бириккен 40 нур байыркы 40 уруу элдин Кыргызстан мамлекетине бириккендигин түшүндүрөт. Мамлекеттик тууларды мамлекеттик имараттардан, борбор шаарыбыздын аягынан, административдик борборлордон көрсөк болот. Туу унаалардын номердик белгилеринде да тартылган. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби биздин мамлекеттин символу. Ал бардык маанилүү расмий документтерде жана үйлөрдө чагылдырылган. Мамлекеттик герб кыргыз жарандарынын паспортуна да түшүрүлгөн. Кыргыз Республикасынын герби 1994 жылы 14 январда Жогорку Кеңештин токтому менен бекитилген. Авторлору Асейин Абдраев жана Садырбек Дубанаев. Мамлекеттик гербте тартылган канатын жайган ак шоңдар мамлекеттин эркиндигинин символу. Алдыга умтулуу, берешеттик, көрө билгичтиктен жана тоолуу өлкөнү мекендеген кыргызстандыктардын бийик мүдүрөсүн түшүндүрөт. Кыргызстандын мермети ысык көл, жаратылыштын ооздугунун символу, жашоонун жана энергиянын булагы. Күндүн нуру чуулган тоонун чокулары кыргыз элинин ак калпагына окшойт. Гербтин эки кырына түшүрүлгөн бахта менен уудай Кыргызстандын өсүмдүктөр дүйнөсүнүн түрдүүлүгүн ошондой эле биримдикти белгилейт. Бардык мамлекеттердин гимни дайыма салтанаттуу аткарылат. Гимнди аткаруу менен өлкөбүз жаңы жылды тосуп, ар түрдүү иш-чараларды көрөт. Гимнди аткаруу менен спортчулар дагы сыйланышат. Бул анын гана жеңиши эмес, мамлекеттин да жеңиши экендигин билдирет. Кыргыз Республикасынын гимни 1992 жылдын 18 декабрында Жогорку Кеңештин токтому менен бекитилген. Сөзүнүн авторлору Жалил Садыков, Шабданалы Улуев, музыкасын Насыр Давлесов менен Алый Молдомасановдор жазышкан. Кыргызстандын мамлекеттик гимни музыкалык, поэтикалык чыгарма болуп саналат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни музыкасы менен сөзү дал келгендей аткарылышы зарыл. Гимн президент кызматына дайындалганда Кыргызстанга чет мамлекеттен келген расмий конокторду тосуу жана узатуу аземинде, мамлекеттик тууну көтөрүү мезгилинде жана башка расмий салтанаттарда аткарылат. Гимндин расмий аткарылышын угуп турган адамдар оң колун сол көкүрөгүнө коюп ордунан турушат. Эгерде тууну көтөрүп жатканда гимн менен коштолсо, ага катышып турган адамдар тууга карай түз турушат. Эркектер гимн аткарылып жатканда баш кийимсиз турушу керек. Кыргызстанда 7 область бар. Алар Ысык көл, Нарын, Чүй, Талас, Жалал-Абад, Ош жана Баткен. Кыргызстандын борбор шаары Бишкек. Тарыхы бар нечен,
Cumhuriyet aymağı Celbirep dursun bayrağı Bulağın taşarıp bulbulday sayrağın Kırgızstan'ım Bilinmin bir özüngü ırız bakıp Özünsüz at baytanım Kırgızstan'ım Gerek bir özüngü ardayım canım Aya baytam çıkanım Эс алуу мүнөтү. Бардыгыбыз Кыргызстан деген музыканы угуп, Кыргызстандын кооз жерлерине саякатка чыгабыз.
Kırgız jeri süyüm seni canımday. Dün yok senin, dünün okşor, dan yok senin dağınday. Taşlı jarıp, obon salıp, duyla baksa bulağın. Yaşlılarca güldün ciddi, kimdin cazbay tumarın. Asılım cerim ardağımda arnalat sağa ırlarımda. Asılım cerim ardağımda arnalat sağa ırlarımda. Eldin ençi, baylık gençi, kermet onu talanın. Baktaraka saymalangan, suyum kışta kalandı. Çeki çatkan, köpkük asman, degim gelip göründü. Ölümdağı yaşartuda ömürdü. Asılım cerim ardağımda arnalat sağa ırlarımda. 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 Cerin altın, cayın salkın, kışın cıluar kaçan. Sen durarsın köngülümde, kaçan kayda barbasam. Kırgız jeri, maldın genci, dandın geni bir özü. Ömür boyu kareginden, öçböl senin sürötün. Asılım cerim ardağımda arnalat sağa ırlarımda. 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 Мекеним Кыргызстан жөнүндө алган билимдерибизди бышыктайбыз. Мен силерге төмөндөгүдөй тест беремин. Ал тестке туура, так жооп бергенге аракет жасайбыз.
Бүгүнкү сабагыбыз
максатына жетти деп ойлойм. Бардыгыбыз сабакта активдүү катыштык. Азаматсыңар балдар. Азыр бардыгыбыз үйгө тапшырма алабыз. Мекенибиз жөнүндө сүрөт тартабыз жана ыр жаттайбыз. Ата мекен, тынчтык, достук деген темада класстер түзөбүз. Көңүл бурганыңыздарга чоң